Базар Коргондун борбордук базары башаламан жайгашып, бир топ жылдардан бери калк арасында сынга алынып келет. Бул жолу базарда жөө адамдар өтүүчү жолда атайын соода кылуучу жайга айланган. Мында катар тизилген жеңил типтеги курулма соода түйүндөр 3 айдан бери иштеп жатат. Бардык базар сыртка чыгып кетти, мыйзамсыз жерлерге. Бизде бир күн пачын ачпай кетип атабыз. Бизде деле кредиттер бар. Налог төлөйбүз, патент төлөйбүз ичинде биз. Бизде ушу мыйзам чегинде мына тротуарды ачып, базарыбыз жакшынакай кылып, шаардай кылып беришти суранабыз. Мына шумалга азырга чейин мына мыйзамсыз жер. Мына эл баспайт, эл басаганга жол жок. Нар жагы таксилер, машина. Канча адамдар машинага урунуп атат. Айрым соодагерлер бүгүн бул маселени облус башчысы Базар Коргон эли менен болгон жолугушууда да көтөрдү. Анда соода түйүндөрдү Базар Коргон шаардык мэриясы орноткону маалым болду. Райондук архитектура жетекчилиги да ал соода түйүндөргө уруксат бербегенин айтып, мыйзамсыз салынганын ырастады. Ал жерде курулуш башталганда эле биринчиден мэрияга бергенбиз эскертүү. Ошо архитектурадан ушу курулуш нормаларына талаптарына ылайык документ алып анан баштаңыз депчи. Анан кийин Жалал Абад областынын ошо инспектору бар, жерди көзөмөлдөй турган ГАСК деп коет, ошол жака дагы кат жолдогонбуз. Ага карабастан эле курулушту баштай берди. Анан кийин ал жанакы немеден Жалал Абадтан келип курулушту токтотуп, анан прокуратурага берип, ошол боюнча курулуш токтоп калган. Азыркы күндө биз архитектура тарабынан эч кандай иш кагаздар берилген эмес, уруксат берген эмеспиз. Себеби ал тротуарга жакын болгондуктан биз архитектура бергенге биздин мыйзамга туура келбейт. Ал эми маселени уккан облус башчысы тийиштүү тараптарга тротуарды ачып, соода түйүндөрүн иретке келтирүү үчүн 2 күн убакыт берди. Деген менен ал жерде соода кылып отурган жарандар бул жагдайга каршы. Анткени алар мыйзамдуу түрдө мэрия менен 1 жылга келишим түзүп, 3 айдын ижара акысын алдын ала төлөп коюшкан. Эгер келишим жокко чыкса, мындагы башаламандык мындан да күчөйт дешет. Айына 3000ден 45 местан эсептеп көрүңүздөр, мамлекетке канча эме келет. Эгер состояние бул жерде состояниясын айтсак, бул жерде мыйзамсыз жер деп айтсак, биз азыр мындай чакан гана жолдун чекесинде тротуарда турабыз. Мыйзамсыз жерлер аябай көп. Акчасы көп, байлар мисалы үчүн атабай эле коеюн, ошол жерге куруп алган, керек болсо 2 этаждан куруп алган мыйзамсыз жерлер бар. Эгер ошоларды мыйзам түрүндө келтиребиз десе, биринчи ошоларды келтирсин. Биз обычный гана карапайым элдербиз, бала чакаларыбызды ошол жерден баккан адамдарбыз да, мындай айткандачы. Азыр жабырланган биз болуп атабыз ортодочу. 3000ден мына 3 ай төлөп койдук. Алдындан чындыгында самтыратып, мындай капа кылып эле өзүбүздүн мындай кичине сода сатыгыбызга ылайыктуу гана кылып, сода сатык жүргүзгөнбүз алдынданчы. Азыркы учурда ошол кичине эмени бизге кичине удобный кылып куруп беришти. Ошого 3000ден төлөп турганыбызга биз разыбыз да, мисалы үчүнчү. Жок, тротуар эмес, бери депке карай жарымычы, мурун берди, мыйзамсыз кармап отурган элдерчи. Шаардын кеңешинин чечими bundan числосун билбейм 3 ай мурун ошо сессиядан карап, буну бардыгы колдоп, ошо элдердин арызы мененчи буну бекитип берген берди. Андан кийин бүт бардык справкаларды алып, акчаны бөлүп, ошо өкмөттөн бөлүп, ошо элдерге бардыгына тегиз болсун деп 2 метрден неме кылып бергенбиз. Мурун бул жерде эч кандай акча төлөнбөйт эле, бардыгы алеги сама захват кылып, үстүнө 2-3 адам крышевать этип, ошо окшондой крышевать этет эле дагы, элдердин акча чогултушат эле. Биз бардыгына тегиз бөлдүк да, булар азыр бюджетке ошо 1 миллион 200 миң акча төлөйт жылына. Жылына бизге түшөт да бюджетке, мурун берден түшпөйт эле. Ошого бул эже ала албай калды эмес да. Базар Коргон районунда жана шаарында чечилбей жаткан көйгөйлөр көп. Ага тургундар жергиликтүү бийликтин, аким мэрдин алгылыктуу иштебей жатканы менен негиздешти. Айыл өкмөттөрдүн да ишине тургундар тарабынан баа берилип, иштен алуу боюнча сунуштарды беришти. Жанысак Манасбекович, алиги сөз бар. Боюн кесимей бар, тил кесимей жок дейт. Чындык айтканда сиз иштебей атасыз. Себебин мен айтып берейин сизге, иштебегениңиздин себебин. Сизди айыл өкмөттөр эч ким укпайт. Неге дегенде мени депутаттар шайлаган, мен депутаттар менен эсептешемин дейт. Сиз айыл өкмөттөр, мына 8 айыл өкмөт, 1 шаардын мэри бар. Ошолордун ичинен ар понедельник чогулуш кыласыз, ошонун ичинен болгону 4 келсе келет, жолдо 5 келсе келет, калган келбейт, кийинки жума качан келдиң, качан кеттиң деп сурабайсыз. Кызмат мындай болуп атат эми элдин көпчүлүктө. Кээде мындай кичине эле бир неме болгон болсо наразычылыктар жаралып калышы мүмкүн.
эми анын баардыгын териштирип мыйзам чегинде биз карайбыз. Базар боюнча кандай болот? Ошол мөөнөтүндө бузулбаса сиздер кандай чара көрөсүздөр? Мөөнөтүндө бузулбаса мен архитектура кызматкерине, кадастр кызматкерине, анан акимге, мэрге чара көрөм мен. Жыйында калкты тейлөө борборунун тейлөөсүнө канааттанбаган тургундар да көп болду. Мындан сырткары жол, таза суу, мектеп, бала бакча, жер тилке алуудагы кыйынчылыктар жана социалдык маселелер көтөрүлдү. Кошумчалай кетсек, элдин көйгөйүн чечүүгө багытталган жыйын эртең Тогуз-Тороо районунда жыйынтыкталат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Базар Коргон шаары.